Эне сүтү жаңы төрөлгөн бала үчүн эң керектүү баалуу азык. Сүт аркылуу бала өзүнө керектүү витаминдерди алат. Иммунитети көтөрүлүп, ар кандай оорулардан оолак болот. Эне сүтү жаңы төрөлгөн балдар үчүн эң күчтүү дары катары эсептелет. Себеби жаңы төрөлгөн бала эми жаңыдан төрөлгөндө эле анын ички органдары стерильный болот дагы. Биринчи тамчы ууз сүтүн эмгенде баланын ооз көңдөйүнөн баштап ичеги карынына толугу менен энесинин флорасы заселяться этет. Негизинен эне баланы 2 жашка чейин эмизүү керек экендиги медицинада да элдик ыкмада да айтылат. 2 жашта бала эне сүтүндөгү керектүү азыктарды толук алып бүтөт. Биринчи минутадан баштап биринчи жарым саатта баланы эмизе баштайбыз. Ошол бала эмген бир канча тамчы ууз сүт ошо бала үчүн эң неме, даже биринчи иммунизация деп айтса да болот. Себеби ошол биринчи тамчы ууз сүт эмгенде баланын ооз көңдөйүнөн баштап бүт ичеги карынына өзүнүн энесинин флорасы, ууз сүттө эми бифидофлора бар дейбиз. Бифидо деген флора бул коргогуч бактериялар. Ошол оозуна биринчи тамчы киргенде бүт ичеги карынына кетет дагы, ошол өзүнүн энесинин флорасы калыптанат балада. Бөбөктөргө куйрук май, буламык уйдун сүтүн берүүгө болбойт. Анткени жаш баланын бөлөк сиңирүү органдары үчүн өтө оор болот. Эне сүтүндө ар кандай жугуштуу ооруларды айыктыруучу ич өткөктөн коргоо заттары, биологдор көп. Эне мындай тойбой атат деген бул көбүнчө энелер түшүнбөй эле ошо сүтүм аз болуп атат, ачка болуп атат окшойт деген неме мындай тынчсыздануу болот да энелерде биринчи күндөрү. Ымыркайга жаңы төрөлгөн ымыркайга сразу эле төрөлөрү менен көп сүттүн кереги жок. Ымыркайдын да ашказандары биринчи жолу функционировать этип, акырындык менен ошо тамак сиңиргенди үйрөнөт. Анан кийин канчалык тез эмизсе, эненин сүтү ошончолук саат сайын эле көбөйөт. Биринчи 5 тамчы, 10 тамчы чыгып эле 3-4 сааттан кийин уже 1-2 миллилитрге чейин ууз сүт чыгат. Ошентип жетиштүү эле болот. Эне сүтү балдардын туруктуу өнүгүүсүнө салымы чоң. Андыктан ар бир ата-эне баланы 2 жашка чейин эне сүтү менен гана турултуп, чоңойтсо сиздин балаңыз аң сезимдүү, акылдуу болуп чоңоет дейт адистер.